1 мүнөттүн ичинде мен сиздерге азыр эмне үчүн тырмак улам этке сайылып өсөрүн разбор кылып беремин. Этке сайылып өскөн тырмак. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ириң кандап кеткен тырмак. Бул этке сайылбай эле өскөн тырмак. Бул тырмактын ичинде бул жерде көрүп турганыңыздардай, тырмак өтө кыска алынгандыгына байланыштуу тырмак могул жерден буралып кеткен. Тырмак өтчү жолдо эттери өсүп кеткен. Дагы тырмак өсүп келе жатып ушул жерге такалып этке сайылып өсүп баштайт. Бул бармакта боло турган болсо, тырмактын боковой валиктер алынган эмес, тырмак полный өсүп турган учур. Эгерде тырмакты туура эмес алып, кыска алып кое турган болсоңуздар, тырмактын басып өтчү жолунда эттер өсүп кетет, боковой валиктер тырмактын жолун жабып калат. Ошонун үчүн тырмакты улам кесип алып койгон менен бул проблема чечилбейт. Момундай титановый ниттин жардамы менен тырмакка келейтип отургузганда, бул проволока мондай кылып тырмакты көтөрөт. Тырмакты көтөрүп, ногул тырмакты ушул жерден жаят. Жайганда бул тырмак ногул боковой валикти ашып өтөт. Ашып өтүп гана тырмакты четсе болот. Тырмактын этке сайылып өскөн проблемасын четсе болот. Ногул сүрөттө көргөзүлгөндөй, тырмакка титановый нит брекет коюлуп, андан кийин гана тырмактардын учун көтөрүп, бул проблеманы четсе болот. Титановый нит бул өзү момундай проволока болот. Бул проволоканын касиети момундай кылып бурагандан кийин деле өзүнүн калыбын жоготпойт. Кайра өзүнүн ордуна келип калат. Бул проволоканы тырмакка мындай кылып килейлегенде, тырмак сразу проволока тырмакты сразу көтөрүп баштайт. Ошол учурда сиздердин тырмактарыңыздар этке өйкөп аткан жеринен көтөрүлүп, анан өсүп бери карап чыгат. Тырмактын этке сайылуу проблемасын жолдурган менен чечилбейт. Аны титановый брекеттин жардамы менен коррекция кылып гана бул проблеманы чечсе болот. Эгерде сизде же сиздин тааныган досторуңузда ушундай проблемасы бар болсо, биздин аккаунт менен бөлүшүп коюңуздар жана алардын айыгып кетерине себепчи болуңуздар.